Чыгармачыл түгөйлөр Эржан Осмонов менен Махабат Асанбекова жумушка, тагыраагы театрга күн сайын чогуу келишет. Эрте мененки саат 10-до башкы режиссер менен спектакльге даярдык башталат. Актерлордун кечигүүсү жат көрүнүш. Ошондуктан Эржан мырза менен Махабат айым шаша-буша өз бөлмөлөрүнө кирип кетишет да репетицияга камылга көрүүгө киришишет. Мындай айтканда биздин кыргыздын тилине жатпаган сөздөр бар. Мисалы, ошол эле Вандер Пландур деген планетадан келдик деген. Мисалы, ушундай бир баягы сахнада ойноп атканда кээде мындай тилиңди таптап алып чыгарбасаң, кээде боп деп да калышың мүмкүн да. Менин ойлогонум башка нерсе. Алаптан кооп дубаласам, азыр сактарда чоң коркунуч качыдагандай жеткенчи. 30тан ашуун спектакльде ойнодум. Ошонун 15тен ашыгына башкы ролдомун. Азыркы биздин театрда жүрүп аткан репертуардын 80%-inde ойнойм. Көбүрөөк театрда ойногон жагат, анткени зрительдер живой да, алардын көзүн көрүп, алар менен через мындай отношения курганга мүмкүнчүлүк бар да, зритель сени кандай кабыл алып атат, аны сен жүрөгүң менен чувствовать этесиң да. Ошол жагат. Анан кийин канчалаган, мисалы биз ушинтип спектакльдерди репетиция кылып, кыйналып, уруш жеп, кээде баягы ролуң чыгат, чыкпайт, кыйналып ошентип бир ай иштеп, анан спектакль премьера болгон күнү элдер туруп кол чапса, ошол сен иштеген бир айлык эмең унутулуп калат да, баягы кыйналганыңчы, элди көргөндө уже өзүңдү кайра мынтип бактылуу сезип каласың да. Анан кээде мындай кыйналып кеткенин ойлойсуң, эмне ушу театрда иштебей эле жин болуп жүрүм, башка жакка барып иштесем болбойбу, ушу театрдан кетейинчи деген канча ой келет. Бирок баягы кол чабуулар, сен сахнада жүгүнүп аткан, анын баары ошол эменин кайгынын баарын жууп салат да, мындайча айтканда. Бул учурда Эржан мырзанын жубайы өзүнүн спектакльдеги образын эске салып сөздөрүн жаттоодо. Жубайы деп айтканым бир четинен туура эмес болчудай. Анткени театрга кирери менен экөө бири үчүн кесиптешке айланышат. Жолдошум экөөбүз сахнада атасы менен кызын ойноп калган учурлар дагы болот дейт Махабат айым. Болбойбу? Элдешпейт. Эки бир тууганды эрегиштирип коюп, чычалабаңыз да эки. Чындык ошондой ачуу болот. Театрды жакшы көргөн адамдар чыдап иштейт деп ойлойм да. Биз мына иштегенибизге 10 жыл болду. 10 жылдан бери айлыгыбыз аз да. Бирок ошого карабай иштеп келатабыз да. 3 балабыз бар, 3 баланы бул айлык менен багыш деле кыйын. Бирок мындайча айтканда фанат десем болот. Театрдын фанатыбыз да. Ошо чыдап иштеп келатабыз. Театр жакшы, билбейм. Биздин семья үчүн театр бул өзүнчө бир кандай десем, өзүнчө үй бүлөбүз, биринчи семьябыз үй бүлө болсо, экинчи үйүбүз театр десем жаңылышпайм да. Театрдан ушактан эртең менен келебиз, кечке чейин театрда жүрөбүз. Дал ушул театрдан бири-бирин жолуктуруп баш кошкон Эржан мырза менен Махабат айым үй бүлөдө ынтымактуу түгөйлөр, 3 баланын мээримдүү ата энеси. Ал эми театрда бири-бирин колдогон кесиптештер. Чогуу бир үйдө түтүн булатып, бир сахнада образ жаратып келе жаткандарына 10 жыл болду. Мындан ары да маданиятка, искусствого эри шаркак жүрүп салым кошуу тилектери бар. Акмарал Аипова, Улан Саттыкулов, Нью ТВ.